Ассаламу алейкумдар, урматтуу мекендештер, кандайсыңар? Жакшыбы ден соолуштар. Мен кайрадан Закуч мен сиздерге бул жаңы вокзал боюнча айтып кетейин. Жана станциядагы кызылча завод боюнча, жана камптагы кызылча завод боюнча, анан Токмоктун базарындагы жолунда таргылып коюптур. Эки жагы аллейкасын килейтип, анан жолду таргылып, машиналарды наглый токтотуп, ушул жерден аябай өтө албай атышат да. Анан капталдарын баарын оңдоп атышат. Быйыл миллиард сом бөлүнгөн турат Токмокко дагы. Анан бул мэрия дагы эмне болуп атат? Өткөндө Кокулов экөө кырылышып, тиги бул эле мусорканы тазалагыла деп айтып атат Кокулов барып. Анан кийин Садыр Кожоевдун сөзүнө кылбай, оң кылбай, сөзүн эки кылбай жакшы иштебейсиздерби? Бул жерде иштеп аткан оң колдору канчасын карматты, канчасы жумуштан ыргыды, канчасы кирип атат дегенде, ушу Садыр Кожоевди иштегендерден, Камчыбек Ташевди иштегендерден бир 7 эле депутат керек деп өткөндө айттым эле го. Анан бул жаңы вокзал боюнча да айтып кетейин. Эмнеге эле ызы чулуп атасыңар, бул содагерлер, такси өтөткөндөр, маршрутка айдагандар канча жылдап ушул жерде 30-40 жылдап Баткен, Ош жалдап, Талас, Нарын көлүгү каттаган баары тең эле ушул жакта эле калса болмок, эмнеге мындай эле кылып салды, өз билгендерин жасап атышат депчи. Эми кыргыз элдер шайлалда турабы Садыр Кожоев, Камчыбек Ташевдин 3,5 жылда, 33 жылдан бери өнүкпөгөн нерсени өнүктүрбөйдү го. Сасыкка тыгылып калганда бүт кымбатчылык учурда, кыйынчылык учурдачы. Ошого бүт баарына көңүл буруш керек да. Любой нерсе ыгы менен Москва бир күндө турган эмес дегендей. Иштесең, аракет кылсаң берекет, деңиз тамчыдан курулат, дарак бир жерден көгөрөт дегендейчи. Бир күнү нерв, бир күнү көңүлдүү, бир күнү ток, бир күнү ачка, бир күнү бой, бир күнү той, бир күнү зыкым, бир күнү кыртой деген сыяктуу жашоодо любой нерсеге чыдамкай болсоң эле жеңет экенсиң, көк жал болот экенсиң. Чет мамлекетте иштеп жүргөн мигрант мекендештер деле, кыргыз мекендештер аяктын эле квартира, тамак аштарына көнүп атпай турабы? Анан бияка да көнүш керек да. Анан кийин тияк бияк деп эле ызы чуу сала бербейчи. Соода аякта да жаңы вокзалда аябай кымбат эле тамак аш, суусундуктар. Таксилерди кымбаттатып ийди да, жол кирелерди. Эми ушунун баарына да көңүл буруп койсоң жакшы болот эле. Садыр Кожоевич кымбатчылык жактарын арзандаттырып, жол кире, тамак аш, продукты, бүт нерсенин баары тең качан арзандайт болот экен? Ушул боюнча да айтып кетесизби? Элдин баары ыйлап атат. Анан бул квартиралар боюнча ыйлап да өткөндө чыгышты го. Ушу арзандатсаңар жакшы болот эле депчи. Эми дүйнө жүзү кымбаттап атса, биякта кымбаттап турат экен да. Аяк арзандаса, биякта арзандайт дегендейчи. Бүт нерсе убакыт менен экен да. 20-жылга чейин эркелеп көнгөнбүз да арзанчылыктаргачы. 20-жылдан бүт кымбаттап кетти. Анан дүйнө жүзүндө кымбаттап атса, анан баягы баарын эле Садыр Кожоевичти күнөөлөй бербейчи турабы? Садыр Кожоевич как раз саска батып аткан кымбатчылык учурда дагы болбой эле ылдый түшүп кетпей, бийикке көтөрбөйдү Кыргызстандычы, дүңүрөтүп ийди да, дүйнөгө таанытыпчы. Анан бул жаңы вокзалдагылар Алматинка объездныйга көчөт деп айтыптыр 2-3 ай мурун, мынакей аяка да көчүрүп ушу вокзалдар көрсөтүп атат. Алып барчылар YouTubeга киргизип эле жаңы вокзал тартып атына жабылды деп элечи. 2-3 күн мурун ошо министрлер айдап атышкан да. Анан кийин мен тартайын дегем, жетишпей калгам. Анан үйдөн тартып чыгарып коеюн дедим, ошону менен аракет кылыпчы. Анан бул кызылча заводко да түшө албай жүрөм, станция кантыгачы, аякта да тартып кет деп 2-3 жолу чакырышты мени. Даже айылымдыкы элдер айтты, ушул жакта тартып кетпейсиң депчи. Өткөндө Камчыбек Ташев айтты дегенди уктум го, тиги мамлекетке өтөт экен эмне жылы ушу кызылча завод депчи. Частный турбайбы бияка, аялы турбай, чоңучу. Анан жана 4 төккүчү бар экен. КамАЗ эметкен төгүп берет турбайбы? Ошолор да эски экен да, бузулуп турат экен. Негизи 5-10 мүнөт сайын кыймылдап турса эле бачым бүтмөк, таразасы да бачым иштеп. Ошолорду эски экен да, жаңыртыш керек экен. Анан кийин ошол жерде жарым саат, 1 саатка чейин убакыт кетип калса, анан ошентип 24 сааттап турат экен да кызылчаларчы. Ушул жак бүтпөй, арты Келовозго чейин станцияда кызылча завод, Хантыгы, Люксембургко чейин 100-200 машина КамАЗ турат. Быйыл кызылча көп турбайбы негизи? Ушул жактарына көңүл буруп койсоң жакшы болот эле, Садыр Кожоевич. Негизи бул эме өткөндө угуп калдым да бир байкеденчи, Бакыт Төрөбаев дейби, Бакыт Төрөбеков дейби, премьер-министрге карайт турбайбы ушу кызылчачы. Анан негизи бул жактын директору Кайындык экен да, Кайынды жакта экен директору кызылча заводдунчу, станция Хантыгы. Анан кийин ушул жактарга көңүл бурсаңар жакшы болот эле. Бул частный турбай негизи, мен буга чейин билбептирмин да. Частныйлар мамлекетке өтөт дегенди уктум да өткөндө, Ташиев айтты деп. Негизи бияка аябай көңүл бурчу эмес экен да буга чейин. Ушул жактарына жакшылап көңүл бурсаңар жакшы болот эле. Анан бул Токмоктун жолуна таргылып коюптур. Өткөндө 1 миллиард сом бөлүнгөн турбайбы Токмокко да. Алейкаларын килейтип, өткөндө кирип баратсам, базардын капталдарына чейин оңдоп атышат жолдоручу. А жерде алейкасы чоң болуп, машиналарга наглый коюп коюп, жолдон өтө албайт машыкаларчы. Монтип быйтап өтүп, форсаждай болуп. Негизи ошол жактарына жакшылап акчаны алып эле жутунбай, эртерээк бүтүрбөй, ошону ыгы менен бачым кыймылдасаңар да, бирок ыгы менен бүтүргүлө да, шашкалактабайчы, элдерге кызмат кылып аткандан кийинчи. Анан Садыр Кожоевич, Камчыбек Ташевдеги кишилер буга чейин жок эле президенттер. Сулайман Султан, Ибраим Пашаден иштеп атышат да. Убагында тиги Искак Разаковдон кийин ошо Садыр Кожоевич, Камчыбек Ташев болду эле, алтын тамга менен кала турганчы өмүр бою, канча кылымдарга чейин унутулбай кандай кылып болуп калат деген ниеттебиз да, буюрсачы, ал күндөр келет дегендей. Ойго келбеген нерсе, түшкө кирбеген нерсенин баары тең өзгөрүлүп атат. Көп жүз объект ачылды быйыл. Канча нерселер өнүгүп, каржысаң утулуп, айлыктар көтөрүлдү, бүт нерселер ойдогудай болуп атат да. Мына ошентсе жаман жагын чукуп койсоңар, жакшы жагын мактабайсыңарбы? Жакшы эле кыймылдап атат го, 4 саат токтоп, дүйнөнүн баарын кыдырып, Кыргызстанга да көңүл буруп дегендей. Тойчу, мен Закучмен.